Кореяда иштеп жүргөн мигрант жигиттер ыйлап кайрылган кыздарга бардык жагынан колдоо көрсөткөнгө аракет кылышат. Бирок бул көйгөйдү айрым адамдар бизнеске айлантып алды дейт Сеулда иштеп жүргөн Нурсултан. Кыргызстандан бул жака турмушка чыккысы келген себеби аркылуу кээ бирлер келип алып визасын пайдаланып иштегиси келет, Кореяны эле көргүсү келиш үчүн. Бирок азыр деле ошо агентство аркылуу келгенден кийин бул жакта ошо кээ бир шылуундар коммерциялык жолго айландырып атат. Бул эми мен айтпадымбы ошо 50 жаштагы киши, ал биздин 17-18 жашар кыз келет. Может сүрөтүн эле көрүп келген ал балким. Келгенде бул жакта шылуун эжелерибиз бар. Бул жакта көп жылдан бери жүргөн эркек уулдарыбыз, ар ким баягы көнгөн адатына салып, мен сага жашыраак эр таап берем. Не кыласың ал чоң арыган кишини деген максат менен аны ар кандай ой менен азгырып чыгып, башкага саткан учурлар мына катталды жакын арада. Siz düşüne alasızbı meni жакандай, бирок ушундай тажадым ушу өмүрдөн, ишенесизби? Мен ушул жакка жашайм деп келсем, менде ушундай болуп атат да. Эң агында мынакей ушундай келесо корейцке туш келдим да. Мен Кыргызстандан деле тийип кетет элем любой балага. Мен кыргыз балага тийбеген себеби меня изнасиловали. Меня раньше изнасиловали, и я понизилась да вообще элечи. Өзүмдү ылдый чөгүп чытадым. Кыргыз балдар мени албайт деп уже ойлоп калдым да. Мен эмне болуп атканымды, кантип келгенимди ким каяктан билет? Ким билет? Мына мен азыр айтып атам, азыр эми элдер угат. Эми ушу кыздарга айтарым да, эже, ошол жерден башка эчтекесин сүйлөбөйм, кыздарга айтам. Ушул агентстволордун бирине да ишенбесин, бирине дагы. Алар акча кылыш үчүн да ушака кыздар жөнөтүп атат. Болуптур, может жакшы ниет менен да жөнөткөндүр. Бирок бияка келгендин баары жыргып аткан жок. Бияка келгендин баары мага окшоп калып атышат. Мен баары деген дебейм, бирок көбү да. Ушака келип жакшы жашап кетти деген бир кыз туга элекмин. Ишенесизби? Бирөөнү туга элек. Биз көбүнчө баягы кыздар менен сүйлөшө келгенде мен бул жака келбей эле койсом болот эле. Апам атам айтса да болбой, макул болбой, ошол качып, аларды ыйлатып, сыздатып келдим деген кыздар биз көп болобуз. Буга чейин мындай бул жакта корейец менен бала чакалуу, семья кылып, жакшы үй бүлөлүү болгон кыздарыбыз көп. Алар жакшы жашайт, жакшы жашагандар да бар. Кыргызстанга барып келип турушат. Алар биз менен биримдик менен, биздин элчилик менен бирге иш кылып турушат. Албетте бардык эле корей жигиттерине турмушка чыккан кыздар бактысыз болуп калышат деген болбойт. Урпия жолдошу менен жашаганына 5 жылдын жүзү болуптур. Жыргап жашадык башында деп айткан болбойт. Болбойт эмес, эми ал чындыкка жарашпай калат. Ошон үчүн азыр эми жакшы. Эми 5 жыл жашап, үйрөнбөгөн адам деле үйрөнүп кетет деп ойлойм да. Эми маймылды деле үйрөтсө болот да. 1-2 жылдачы анан тамакка көнүп калдык, кимчини жасайбыз, күрүчтү жейбиз. Булардын культурасына деле кичине көнүп баштадык. Ал убакта мен биринчи Кореяда тааныш адам бар болчу, кыз тааныш подружкам бар болчу, ошол аркылуу келип калгам Кореяга. Таанышып мындай иштеп кетсем болот, Кыргызстанда кыйынчылык болуп аткан как раз. Кичине жумушта иштеп кетейин деп, бирок бул жакка келгенден кийин кичине кыйналдым жумуштан. Анан мынтип кыйналып иштегенден көрө тил үйрөнөйүн деп, мен да субботасы кичине барып библиотеканы окучумун. Ошол жерден окуп отурганда күйөөм менен таанышып калгам. 처음 보았을 때 눈이 좀 커서 алгач көргөндө бакырайган көздөрү менен арбап алган, жылмайганы да периштелердикиндей көрүндү. 웃는 모습이 굉장히 천진난만해서 жүрөдүм, анан карап, эмне антсам кандай эмне ал деп сураштым. Ошо образованиясы бар, жакшы, ичпейт, чекпейт, ушундай экен деп айтсам, деп анан ушундук эми алар кандай болду экен, бирөөнүн өлкөсүндө башка адам, кыргызга эле тийсең жакшы болмок деп ушундай да. Ошо булардын наоборот менин семьям кичине мени карашты, өзүм бактылуу болду деп, бунун семьясы айда каршы болушкан. Биз бунун семьясын, жолдошумдун семьясын көндүрөбүз деп кичине убакыт созулуп калган да. Мен жолдошумду жактырган, ошол убакта почему-то аябай кызык болуп жүргөнбүз да, анан аябай жагынгым келди эжелерине. Анан болушунча бүт ийилип аябай сылык болгон үчүн анын жолдошум азыр айтып атты, ошондо мындай жолуккан сайын кичине азыртан жактыра баштап, кийин ошо убакыт өткөндөн кийин макул болушту депчи. И то макул болгон мени мындай как өзүнүн семья катары кабыл албай жүрүшкөн чын айтканда. Мына азыр кичине 4 жыл өткөндөн кийин кичине мындай кошулуп атам.
мындай кимчи жасаган кошулуп, мурда кошчу эмес. Кайнежелерим келгенде тим эле ийилип таң атпай 5те тура калып эми үйдө конуп кетишет, кээ бирдечи башка шаарда турушат. Келип кеткенде эми алар ушуну аябай карашат да, мындай мамилени. Мен тура калып тиги завтраган готовить этем. Анткени эми күйөөгө тийгени күйөм. Мен бул жака жашап, мен күйөө менен жашап атам да. Ошондой эле кадимкидей эле Кыргызстанда эле жашоо, бирок еще кичине күчүрөөк. 그래서 제 생각에는 결혼정보 회사를 통해서 사람을 만나는 경우라. Ник агенттик аркылуу таанышып жатканда 3 күндүк убакыт берилбей, эң аз дегенде 6 ай убакыт болсо жакшы болмок. Кыздар дагы ойлонуп, Корей мырзасы аларды сүйгөндүгүн далилдегенден кийин гана бир чечим кабыл алса туура деп ойлойм. Анан жөн эле сүйлөшүп, таанышпастан бири-бирине келип, кыргыз кыз Кореяга келип, Корей мырзасы Кыргызстанга барып, салттары, маданияты менен таанышып, баш кошушса, мындай көйгөйлөр аз болмок. 서로 그 왕래를 좀 몇 번 한 다음에 Кыргызга тиесиңби, корейский тиесиңби, баары ошондой эле жашоо. Аял заттан көп зависит бизден. Турмушка чыгарды отон бир мындай даярдык деп коелу, кандай. Турмуш деген бул какой-то бир работа эмес, иштеп кара кетип калгандай. Мен мага керектүү эле, мындай бир нерсе требовать эткенде эле болот. Корейскер биздикиндей эле деп ойлошот да, биздин жигиттердей эле депчи, булар кандай бир миллионер эмес, булар кандай бир волшебник эмес, мындай бир күндө тең жашоо өзгөрө барат. Кыз деген турмушка чыкты, ал деген турмуштун өзүнүн жашоосу болот. Ошон үчүн бул жакта деген еще плюс тил, анан кийин культура. Булардын культурасы биздикинен абдан башкача. Булар өтө сыйык келишет, өтө собис деген өтө мындай жакшы келет да. Особенно келин деген 1-2 жыл мындай семьяга баткыча бул убакыт керек.